Спираль деген бул жатындын ичине коюлуп, бойго бүтүүдөн сактоочу каражат болуп эсептелинет. Ал башкача айтканда каалоосуз төрөттү азайтып, үй-бүлөлүк пландаштырууга жардам берет. Спиральдын бизге 50-гө жакын түрү бар, бирок биз ошо Кыргызстандын ичинде бир 4-5 түрү менен гана иштешебиз. Мисалга алып келсек, көбүрөөк колдонуучу спиральдардын ичинен бул Т түрүндөгү спираль кирет. Эң жакшы түрү ошо Т түрүндөгү спираль 80% аялдарга абдан жагымдуу да. Көп терс таасирлери жок. Жатынга алып, жана салуу жагынан да оңой. Жылып жана түшүп калышы мүмкүн. Ошол жагы менен коркунучтуу. Анан кийин экинчи түрү жылып түшүп калбаш үчүн салгандан кийин 10 күндүк режимин айтабыз, оор көтөрбөш керек, жыныстык катнашта болбош керек. Эгер ошо туура пайдаланып, ошо режимди кармаса, негизи көбүнчөсү экспульсия деп коебуз, жылышы мүмкүн эмес да, көбүнчөсү 80%ке чейин. Анан кээ бирлер айтканды укпай, эгерде 2-3 күн оор көтөрүп, эгер 3 килограммдан ашык оор көтөргөнгө болбойт, жыныстык катнаш болсо, ордунан жылып түшүп калышы мүмкүн. Анан кийинкиси шакек түрүндөгү спираль бар, кальциобразный. Ал спираль болсо, жана матканын ичинде эндометрийге, жатындын былжырлуу кабыкчасына мындайча айтканда жетпейт, бери жакта турат дагы, ошондуктан жатындын сезген үүсү азыраак болот. Мунун плюсу ошол, жанагы эмесин шакек түрүндөгү спиральдын. Анан кийин болгондо эле анын бир минусу башы чоң болгондуктан ошо салууда, анан алууда кичине кыйынчылык туудурат ошонусу менен. Ошол анан кийин кол чатыр түрүндөгү спираль бар. Бул болсо теги көптөргөн аялдарга, анан кийин жанагы төрөттөн шейкада көп, разрыв деформированный шейка деп коебуз, ошол учурларда салууга сунушталат. Кол чатыр түрүндөгү спираль бекем жайгашат дагы, ал жылып кетүү коркунучу аз аданчы. Тиги алып жана салуусу эле кичине ыңгайсыздык жаратат, так жакшы бул түрү дагы. Анан мультилоиддук спираль, бул формасы сүйрү формасында болот. Ал деген тиги жана крупная матка деп коебуз, жатыны чоңдорго сунушталат. Ал деле көп, анын деле плюс-минус жактары көп, жакпаган учурлары деле көп кездешет. Андай учурда алып кайра бойго сактоонун башка түрлөрүн сунуштайбыз. Ордунан жылып же түшүп калышы мүмкүн. Анан кийин дагы бир түрү бул гормоналдык спираль, Mirena деп айтылат. Ал деген анын составында гормон бар, гормон бөлүп чыгарууга жөндөмдүү. Анан кийин бирок аны деген биз как контрацепция катары колдонбойбуз, ал как лечебный спираль, жана эндометриоз, миома матки, гиперплазия эндометрия болгон учурда колдонулат. Бул кровотеченияны токтотот. Анан мунун бир минусу баасы абдан кымбат турат. Анан бирок ошо жана жогоруда айткандай көп контрацепция катары колдонулбайт, ал как лечебный спираль, жана ошо показаниясы жана эндометриоз, миома матки, гиперплазия деп коебуз, ошол учурларда колдонулат. Бойго бүтүүдөн да сактайт бирок. Алтындан жасалган да спираль бар, бирок анын жез менен күмүшкө каралганда ал айымдардын көбүнө өтө пайдалуу да. Анткени ал жатындын ткандары менен мындай айкалышуусунда дат баспайт, көп кровотечение, воспалительный процесс кылбайт. Анан ал дагы болгону баасы абдан кымбат турат, ошондуктан аны көпчүлүк учурда колдонбойбуз. Эң кымбаты ошо Mirena гормон бар, гормон бөлүп чыгара турган спираль, ошо Mirena эң кымбаты. Ошол да баасы 8.000-ден 15.000-ге чейин. Калгандары болсо теги 100 сомдон 500 сомго чейин эң кымбаты. Көбүнчөсү күмүш, алтын, анан медь. 3 бар составында. Жезден жасалган спиральда көбүнчөсү ошондой осложнениялар көп болот. Ошол учурда алышка туура келет да, анан башка каражаттарды колдонгонго калабыз. Негизи ошо спиральды салуунун алдында биринчиден эгерде
ошо акушер-гинекологдун обязательно текшерүүдөн өтүш керек, анализдерди тапшырыш керек, УЗИ органов малого таза жасаш керек. Ошолорду баардыгын өз убагында өтүп, обследование өтүп туруп анан салдырса, эч убакта көбүнчөсү андай осложнениялар болбойт. Көпчүлүк учурда тиги өздөрү аялдар келип шашып суранып салып берип коюңузчу деп андай учурда биз эми салбайбыз, бирок ошо аялдар негизи ошо спираль салдыраанын астында биринчи 1 ай мурун келип, текшерүүдөн өтүп, анализ, мазок тапшырып, УЗИ органов малого таза жасатып, анан лечение алып туруп, анан салдырса, эмесин осложнение көп болбойт, 80%га жакын. Спиральдардын баардыгы эле жакшы, бир минус эле ошо этеккири обильно көп келет, ошо ата калган учурда жакшы эле. Пайдасы бул бойго бүтүүдөн 99% сактайт. Күнүмдүк көзөмөлдөөнү талап кылбайт. Жылына 2 жолу гана келип дарыгердин текшерүүсүнөн өтүп турат. Ошол анан таасирдүүлүгү 3 жылдан 10 жылга чейин. Анан аял каалаган учурда спиральди алдырып салдырып сала берет. Кайра алдырып салдыргасы болот. Зыяны болсо этеккири калып неме көп келиши мүмкүн дагы, анемияга алып келиши мүмкүн. Туура эмес жайга ашып калса, табарсык толгоо сыяктуу болот, схваткообразный боль болот, ошонусу менен зыян. Выделение мурункуга салыштырмалуу спираль менен жүргөндөргө эме көбүрөөк келет да, кичине жагымсыз жыт менен көбүрөөк келиши мүмкүн. 99%, 100% деп айта албайбыз, спиралдын үстүнөн деле бойго бүтүрүп калган учурлар бар. Ал учурда эгер аял төрөгүсү келсе, биз беребиз, пролонгировать этип калтырабыз, анан кийин ал төрөгөндө тиги плацента менен кошо эле ал эме түшүп калат өзү элечи. Төрөгөсү келбеген учурда анда спираль эгер анда абортко прерывание кылып, анан кийин ошол учурда спиральди кошо алып таштайбыз.